Гүлшайыр Садыбакасова кыздарды ырчы кылгандан тажадыбы? Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова кыз бурак тобундагы айрым кыздарды дүңгүрөтүп жеке ырчы катары чыгаргандан кийин көкүрөккө тепки жегенин айтат. Мурда кыз бурак тобун чыгарып баратып эле топтогу кыздарга ыр жазып, өзүнчө чыгарып жиберчүмүн. Аларды да кошо чыгарып жүрүп эле биздин жарнамабыз ар тарапта болуп кетчү. Ал эми мен дүңгүрөтүп койгон кыздардан көкүрөккө тепки жегенден кийин ошондой жеке ырчыларды чыгарбай калдым. Себеби каныңды, жаныңды, жүрөгүңдү арнап, өзүңдүн балаңдан да жакшы көргөн адам бир күнү тумшугуңа бир муш салып кетет экен. Сайкал менен ушул убакка чейин талашып келебиз. Апа, ыр жазалы дейт. Жок, келишим топ менен коюлган, топ ырдайт дейм. Азыр мен бул кыздарга бир-эки ыр жазып жиберейин, дагы эле бул жагынан дагы, тигил жагынан дагы дүңгүрөп эле жатып калабыз. Ал эми Гүлшайыр Садыбакасованын жогорку сөздөрү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенже Дүйшеевага тиешелүү деген сөздөр таралган. Ал эми буга жооп беретинде ырчайым. Ар бир нерсени чабыштырып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып ташыган адамдарга да Кудай бар. Ушундай сөздөрдү койгулачы. Менден башка 300 кызы бар, алардын да ар биринин тагдыры бар. Кандай капачылыктар өткөнүн баарын билем. Мен эле көзүңөргө иле берген токтоткула. Көөдөнү жамандыкка туулган адам каалаганын сүйлөйт. Сүйлөп жүргөн жаңылык эмес. Күлкүмдү келтиресиңер. Менин ал жактан кеткениме 10 жыл болду. Унуткулачы. Менден башка айтарга адам жокпу. Мен өзүм жалым бар. Ишиме тоскоол болбогула. Көп тарыхты камтыган команданын жападан жалгыз сыйлыкталган эмгек менен жеткен адам менен тескерисинче сыймыктанышы керек деген билдирүүсүн жазган деп Барт медиа жазып чыкты. Самара акчага тоёбу дешүүдө. Ырчы Самара Каримова кышы бою саякаттап жүргөн имиш. Жакында эле Дубайга барып келди. Анан дароо келип эле кайра күйөөсү менен Египетке учуп кетти. Ошондон улам келгенден кийин дагы концерт берем деп өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Анан анын катталуучулары таланттуулар деле бир жылда 1-2 жолу эле концерт берет. Бул кечке эле концерт берип акчага тойбойбу деп айтышууда. Ырчы эми бир жылда 10 жолу концерт коёбу, акча эле керек окшойт дегендер чынбы, аны убакыт көрсөтөт. Чубак ажынын шайлоого аттанышы Светтик өлкөгө төп келеби? Айрым кубаттуу партиялар Чубак ажы Жалилов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн алдыңкы тизмелерди сунуштап атышканын эшиттик. Албетте белгилүү аалым 100 000 добушту жөн эле алары шексиз. Саясатка шугулданса популярдуулугу мындан тартат. Натыйжада суроолор жаралууда. Кайсы бир партия таасирдүү диний аалымды байрак кылып көтөрүп, шайлоого аттанышы Конституцияга шайкеш келеби? Дин менен саясаттын камыр-жумур аралашуусу Светтик өлкөдө кандай каралган? Эгерде Чубак ажы парламенттик шайлоого аттанса, анда муфтий Максат Токтомушев, Абдышукур Нарматов сыяктуу ажыларда саясатка киришип, шарият менен жашоого үндөй баштайбы? Анда Кыргызстан ЭАПтин мүчөсү Россиянын стратегиялык өнөктөшү катары кандай позицияда болуп калат? Айтор чийилген соолдорду чечүү керек. Ошондо гана Чубак ажынын шайлоого аттанары же аттанбасы белгилүү болот. Сыягы жогорку бийлик диний аалымдарды чоң саясатка аралаштырып, өлкөгө кооптуу кырдаалды жаратуудан алыс болот го. Булак Арбакейжи. Курманбек Бакиев Аскар Акаевге терең кайгыруу менен көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Акаев Аскар Акаевичке уулу Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу Курманбек Бакиев Салиевич үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөөрүн билдирди. Аскар Акаевич Майрам Дүйшөновна, сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун. Жараткан жар болуп, жанын жаннатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп айтылат кайрылууда. Булак Назар Ньюскейжи. Ошол жактан жерге берилет. Аскар Акаевдин уулу жана иниси удаа каза болушту. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин уулу жана иниси удаа каза болушту. Бул кабарды Азаттык радиосуна жеке булактар тастыктады. Уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Айрым маалыматтарга караганда анын жүрөгү кармап калган.
аны ошол жакта эле коюшат окшойт деп билдирди Акаевдин жакын адамдарынын бири. 5 февралда Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу жүрөгү кармап каза болгон. Кубан Акаев кеминде жерге берилгени да маалым болду. Булак Калыс медиа. Иш бөлмөсүндө тамеки чегип отурган мугалимдин баласы ооруп жаткан. Интернетке жогорку жайлардын биринин мугалими өзүнүн бөлмөсүндө тамеки тартып отурган видеосу тарады. Короче, Telegram каналында жүктөлгөн бул видеого мугалим Бишкек гуманитардык университетинде эмгектенери божомолдонгон. Автор кадрда БГУнун окутуучусу Калмамбетова Гүлзат Телимбековна экенин айткан. Ал кафедра башчысы, экономика илимдеринин кандидаты жана доценти экени белгиленген. Мугалим баласынын ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу капаланып кабинетте тамеки чеккени айтылат. Маалым болгондой, баласы шал оорусу менен жабыркайт. Мугалим менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, анын абалын түшүнүү менен дисциплинардык жаза берилди. Булак чындык KG. Саламаттыкты сактоо министрлиги Баткенде коронавирус жуктурду деген шек менен 2 адам ооруканага жаткырылды деген маалыматты четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы 6 февралда тарткан билдирүүгө караганда, бүгүнкү күндө коронавирус тастыкталган учур катталган жок Кыргызстанда. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Алар Кытайдан Тажикстан аркылуу келгендиктен санитардык карантиндик пункттун кызматкерлери андан ары текшерүүгө алып кетишкен. Экөөнүн тең абалы канааттандырарлык. Вирусологиялык изилдөөгө анализдер алынды. Андан ары байкоо анализдеринин жыйынтыгына жараша болот деп билдирди министрлик. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вирустун очогу Кытайдын Ухан шаарында деп эсептелүүдө. Акыркы маалыматка караганда коронавирустан 549 адам көз жумду. Булак чындык KG. Баткенде тажылуу вируска шектелгендер карантинге алынды. Бул туурасында Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борборунан билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусунун тургундары Эркинбек Каландар уулу менен Сапар Эргешов кечээ 5 февралда Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Кызыл Бел көзөмөл өткөрмө жайында атайын медициналык текшерүүдөн өтүшкөн. Текшерүү учурунда алардын дене табы жогору болуп, облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жеткирилген. Териштирүү убагында Эркинбек Каландар уулу 14 январда Кытайдын Улучат айылында болуп, 21 январ күнү Тажикстанга келген. Андан бери кечээ 5 февралда Кыргызстанга келе жатып, Кызыл Бел көзөмөл өткөрмө жайында тепловизор менен кароо учурунда аныкталган. Бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги тактоо жүрүп жаткандыгын билдирди. Булак чындык KG. Стамбулда кыйраган учакта Кыргызстандын 2 жараны болгон. Түркиянын Стамбул шаарында кыйраган учакта Кыргызстандын 2 жараны болгон. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигине билдиришти. Кечээ 5 февраль күнү Pegasus Airlines авиакомпаниясынын Стамбул аэропортунда кырсыкка учураган учагынын ичинде 177 киши болгон. 171 жүргүнчү жана 6 экипаж мүчөсү. Акыркы маалыматтар боюнча кырсыктан 3 адам каза болгону айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 130дан ашык жүргүнчү жабыркаган. Алардын арасында Кыргызстандын 2 жараны болгон. Аларга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө деп билдиришти министрликтен. Министрликтен белгилешкенде, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулундагы кызматкерлер кыргызстандык жарандарга барып көрүп келишкен. Дарыгерлердин айтымында алардын абалы туруктуу. Булак элдик медиа. Асейин Саралиев, Кочкордун кулуну. Эркек шайтан оозун келип өпкөнбү, 10 кыз сүйсө сулуумун деп көпкөнбү. Акыркы күндөрдө Сыдыман аттуу блогердин түштүк тараптагы мекендештерге айтылган сөздөрү, аларды ашыта сөгүп, өтө пас айткан сөздөрү коомчулукта катуу сынга алынып жатат. Бул окуядан кийин блогер өзүнүн катасын мойнуна алып, элден кечирим сураган эле. Блогерге көптөгөн ырчылар, спортчулар, көрүнүктүү адамдар түз жүрүүсүн айтып, элди бөлбөөгө чакырган. Буга катар эркин журналист Асейин Саралиев Сыдыманга арнап ыр жазып, аны итке теңеп, мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылган. Бөрү басарга: иттер үрсө адам сынын сактаймын, мен да үрүп жаман итче каппаймын. Бирок чиркин Сыдымандай иттерге кантип чыдап өз оюмду жазбаймын. Бөрү басар аты болгон жамандын, жаткан жери суусу болот самандын. Чочко сындуу кашын терген Сыдыман, чоң кызындай коркулдаган камандын. Аңкоо кыздын ак көйнөгүн чечтирип, мээси жоктун кара чачын кестирип,
кордоп келген Ала тоонун кыздарын кооз сөз менен күнөө чекештирип, айныгандар мурдун чукуп ырдаган, кээ бирлери сүйүү арнап чырдаган, кыз намысын күндөн күнгө тебелеп, кылыгына ыйлап койбой жыргаган. Эркек шайтан оозун келип өпкөнбү, 10 кыз сүйсө сулуумун деп көпкөнбү. Эл намысын жеңил көрүп кыздардай, эсиргенден эсте албаптыр өткөндө. Ала тоомдо бийик учкан шуңкардын бир канаты ким экенин билбептир. Бир туугандын бычак уруп артынан түштү келин айбан болуп тилдептир. Ала тоомдо сызып жүргөн тулпардын бир туягы ким экенин билбептир. Бир тууганды бир тууганга кас көрүп түштү келин арсыз болуп тилдептир. Ала тоомдо желбиреген желектин бир бөлүгү ким экенин билбептир. Жалал-Абад Ош Баткенди мазактап, шайтан болуп, шакабаптап тилдептир. Ала тоомдо аппак болгон калпактын бир кыймасы ким экенин билбептир. Өздөн чыккан жаттан дагы жат болуп, өз тууганын душман сындуу тилдептир. Журт намысы канжар болот билип жүр, жаман болот эл бөлгөнгө достошсоң. Ойлонбостон сүйлөп койгон сендейлер оорубастан жашоо менен коштошкон. Эл кадырын мазак кылган сөз үчүн аздык кылат бирден жууса чачыңды. Айкөл экен өз журтуңа рахмат айт, башка болсо кесип кетмек башыңды. Билип жүргөн Ошта сенин мекенин унутпагын, Баткен сенин жентегиң. Жалал-Абад бизге болот ыйык жер, элди бөлсөң арам болуп кетесиң. Кашты терсең касиеттүү болдуңбу, кыз мазактап кара жиниң толдубу. Сага дагы чара көрчү мыйзам бар, элим ыйык, элди бөлгөн оңдугу. Чек арамды душман турса көз артып, басып берди душмандарды кубантып. Мыйзам менен жооп беришин суранам, кепилдик жок чыкпайт деген улантып. Мейли болсун акылы жок жентекчи, мейли фейкпи, мейли үргөн балтекпи. Эл бөлгөндөр каттуу жаза алышсын, бөлүнгөндөн канча элдер кан төктү. Асейин Саралиев, Булак, Кыргыз Today. Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер.